Ата бұл мейірімділік, ата бұл боорукердүүлүк, ата бұл қам көрүү. Кейбірлер ата деген атқа татықсыз ал. Мейір жоқ, жоопкерчилик жоқ. Балаға жақсы ата бола алған жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қандай балдар дергелетілі. Кейбір үйлеріміз, урматтуу мусулман туғаным, кейбір үйлер бүгін чөл болып қалды. Қазақстанның чөлүдей, Арабстанның чөлүдей. Чөл дегеннен мақсат бір гүл өспейді. Эмне үчүн? Аталар таш боор. Кейде урматтуу мусулман тикенди орнотуп алабыз да, үйдө мисалы кактус. Bir tikенди коюп алып, Кудайым алма бер деп отурасың да. Сенин эккен эгиниң тикен болсо, каяктан мөмө берет? Сен мейир бербедиң, эртең балам мени сыйласын дейт. Балам мени карылар үйүнө апарып койду. Балам мага карабайт, балам андай, балам мындай. Урматтуу мусулман бир туганым, жамааттан bir бала келип, "Устаз, каалаган белеңиз алып берейинчи. Азыр iPhone 17 чыгыптыр. Сизге iPhone 17 белек кылайын. Bir суранышым бар, эмне? Атам үйгө келгенде bir жылмайсыңчы? Атамдын тишин көрөлчү. Атам да биз балдары менен отурганда bir тамаша күлкү мен отуралычы. Мен атам келгенде апама сөгүнөт, мага кол көтөрөт, карындашыма кыйкырат, инимди тебет. Biz ата келгенде, атам келди деп кубанып чуркабай эле, biz жашынып калабыз. Атам үйдөн чыкканда кубанабыз, кеттиби деп. Анан мен кээде айттым дейт, менин атам күлгөндү билбей бекен. Атамда жакшы сөз жокпу деп. Барсам, айыштарымдар менен, классташтары менен, достору менен самоварда эң көп күлгөн тамашакөй ошол. Топ ойногон жерде эң тамашакөй күлгөн ошол. Тишиңди балдарыңа көрсөтпөсөң кимге көрсөтөсүң сен? Сыртка чыгып артист болосуңбу? Сыртка эл көрсүн, кожо көрсүн деп показуга кылбай эле койду антисе. Өзүңнүн көзүңнүн кареги болгон балдарга мейир бербесең, Пайгамбар алейхиссаламга келип, "Я Расулалла, мага осият кылың" dedi. Пайгамбар айтты, "Ла тагдаб, ачууланба" dedi. Келген адам экинчи жолу келди, "Я Расулалла, мага осият кылың, ла тагдаб, газаптан ачууланба" dedi. Үчүнчү жолу келди, Пайгамбардан дагы бир осият, "Я Расул, аусини, ла тагдаб ва лакал жанна", газаптан ачууланба, сага бейишти кепилдик берем dedi.